Кутманду кечиңиздер менен биздин урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Жогорку Кеңештин бир жумалык ишинин жыйынтыктарын баяндап чагылдырган парламент программасы. Алгач көрсөтүүнүн башында бүгүнкү чыгарылыштын кыскача анонсу менен таанышып алыңыздар. Парламент ар дайым жалпы коомчулуктун үнүн угууга даяр. Башкы мамлекеттик символдордун бири желекке өзгөртүү киргизилүүдө. Таласта демөөрчүнүн колдоосу менен 1 миллион долларга заманбап бардык шарты менен мамлекеттик имарат салынып пайдаланууга берилди. Эл депутаттары жерлерде шайлоочулар менен жолугушуу өткөрдү. Ар бир мына жетекчилердин, депутаттардын баарынын ою тилеги жакшы. Башкы мамлекеттик символдордун бири тууну өзгөртүү демилгеленүүдө. Демилгечилер мыйзам долбоору желекти жакшыртууга багытталганын белгилеп, андагы күндүн толкун сымал формаларын түз кылып өзгөртүүнү сунуштоодо. Демилгечи депутаттардын ырастоосунда желекти өзгөртүүдө мамлекеттик казнадан акча каражаты кетпейт. Парламент талкуудан соң концепциясын колдоп берди. Ар дайым мындай болуп келген эле жумуш, өзүңүздөр билесиздер, эң демократиялуу Америкада дагы тууну 26 жолу, Европада ала турган болсок, Испанияда биздин өнөктөштөрүбүз 8 жолу, Россияда 1 жолу тууну өзгөртүү тууралуу маалыматтар бар. Коомчулукка туура эмес маалыматтар кетип атат. Бир дагы автоунаанын мамлекеттик номери туу кабыл алынган күнү же ошол айда алмашпайт. Өзүнүн кезеги менен жаңы номерлер алынып атканда алмашат. Ошол эле учурда мамлекеттик бюджеттен эч кандай каражат кетпейт. Биздин 32 өлкөдө элчиликтерибиз бар. Ошол элчиликтердеги туулар өзгөрөт. Улуттар биримдигиндеги ошону менен катар биздин Кыргызстандагы мамлекеттик мекемелердеги туулар бардыгын эсептегенде 150-дүн тегерегинде туу өзгөрөт экен. Аны мамлекеттик бюджеттен эмес, демөөрчүлөр өздөрү бардыгын төлөп беребиз деген дагы демөөрчүлөр бар. Андыктан мамлекеттин эсебинен паспорт же башка бир мамлекеттик документтерге эч кандай каражат кетпейт. Бардыгы өзүнүн мөөнөтү болгунчакты аяктагынча эски туу менен колдонулат, жаңысына жаңы туу кетет. Ошону мындай коомчулукка туура маалымат берип койсок. Парламент бардык тараптын сын сунуш пикирин угуп, талдап, көйгөйлөрдү ачык айкын талкуулай турган куттуу ордо. Белгилей кетчү жагдай, эл өкүлдөрүнүн адресине айтылган терс пикирлер, каралоолор Жогорку Кеңештин табиятына дал келбей калган учурлары көп. Мыйзамдарды кабыл алуудагы көз караштардын кармашы, олуттуу маселелерди чечүүдөгү пикирлердин карама каршылыгы, талаш, тартыш, чыр-чатак, каралып жаткан маселени бышыктоо, тактоо, ийне жибине чейин келтирип, иштеп чыгууга өбөлгө болорун көз жаздымында калтырууга болбойт. Күн тартибин толугу менен добушка коем, добуш бериңиздер. Парламентте саясий дискуссия, талаш тартыштын болуп турушу мыйзам ченемдүү көрүнүш. Депутаттардын сөзү оозунда болуп, элдин үнүн бийликке жеткирип туруусу абзел. Жогорку трибунада эл өкүлдөрүнүн өлкөнүн келечеги үчүн айрым пикир келишпестиктерин бир бетке каралоо болбошу керек. Бизден өнүккөн өлкөлөрдө, демократиялуу өлкөлөрдө бири-бирин кызыл чеке кылып, урушуп, мушташып, мына ошондой болот парламент. А бизде болгону баягы тоталитардык системадагы Советтер Союзунун убагында унчукпай кол көтөрүп, тартиптүү окуучулардай болуп, добуш берип, сөзүн айта албай отурган парламентке көнүп калганда, анан бул парламентте кичине ызы-чуу болсо, уруш талаш болсо, дароо сындайт. Бул туура эмес. Парламентте уруш болуш керек, мушташ болуш керек. Бирок ал уруш, мушташтын бардыгы идеялардын талашы болуш керек. Мамлекет үчүн, өлкө үчүн программалардын талашы болуш керек, көз караштардын талашы болуш керек. Бул парламенттин табияты ошондой. Парламент ошону менен парламент болот. Анан жөн эле нотариалдык конторадай болуп добуш берип, кол коюп бере турган орган эмес. Парламент сүйлөй турган, элдин үнүн айта турган эң бийик трибуна өлкөдөгү. Парламенттеги ачык айрым талкуулар аркылуу калктын бардык катмарынын мүдөлөрү айтылып, ар кыл пикирлердин натыйжасында керектүү мыйзамдар кабыл алынат. Урматтууга ылайык. Мына бул жердеки жыйын бул өзү талашып тартышуунун, элдин арасындагы көйгөйлөрдүн башка нерселерди алып келип, силердин атыңардан сүйлөй турган жыйын. Ушул жерден бардык нерсени талашып тартышып, ушул жерден сүйлөп, ушул жерден чечип, андан силердин алдыңарга алып чыгышыбыз керек. Антпесе андан биздин эмне керегибиз бар?
көп нерселерди жогорку кеңештин ичи дискуссия кылып, бышырып туруп анан сиздердин алдыңыздарга алып келиш керек. Парламент бүткүл дүйнөдө популярдуу эмес орган. Парламентаризм калыптанган өнүккөн өлкөлөрдө да эл шайлаган депутаттар дайым элдин сынында, элдин көзүндө болот. Мен деген өнүккөн Улуу Британияда дагы парламентаризм калыптанган. Ошол эле АКШда болобу, Европа өлкөлөрүндө болобу, депутаттарды эл дайыма тепкилеп, баскан турганын карап, сындап, көзөмөлдөп турушат. Эми биз элге мени шайлап кой, мен жакшы деп берем деп өзүбүз барганбыз. Ошон үчүн азыр кандай сын пикир, тепки болсо мен чыдашыбыз керек деп ойлойм. Эл депутаттарынын парламентте пикир келишпестик жаратып, талашып тартышуусу чынында карапайым элдин укугун коргоо үчүн көрүлүп жаткан аракет. 5-чи микрофон. Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Чойбеков өлкө жарандары үчүн турак жай алуудагы жеңилдетүүгө багытталган мыйзам долбоорун сунуштоодо. Максаты жөнөкөй элге муниципалдык мамлекеттик кызматта айлыкка иштегендерге батир алууда жеңилдик кароо, тагыраагы пенсиялык фондтогу чогулган каражаттын 2% баштапкы төлөм катары пайдаланууга макулдук берүү мерчемделүүдө. Өлкө жарандарына турак жай алууда жеңилдик каралууда. Депутат Бактыбек Чойбеков жарандардын түйшүгүн эске алуу менен көпчүлүктүн үйлүү болуу тилектерин орундатууга багытталган мыйзам долбоорун сунуштоодо. Топтолмо пенсиялык фонддун каражаттарын пайдалануу менен курулуш субъекттеринен жеке турак жай сатып алуу каалоосун билдирген бардык каалаган жарандарга мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү жана колдоо көрсөтүү максатында иштелип чыкты. Мыйзам долбоорунда 2% өлчөмүндөгү топтолгон пенсиялык фонддун каражаттарын пайдаланууга макулдук берүү киргизилүүдө. Алсак жарандарга топтолгон пенсиялык фонддогу акчасын кайсы курулуш компаниясынан болбосун турак жай сатып алууда баштапкы төлөм катары пайдаланууга мүмкүнчүлүк берилет. Көп кабаттуу батирлер курулууда, бирок ошол эле учурда жөнөкөй жаран же айлык алып иштеген катарда кызматкерлер үйгө жетпей убара. Мамлекеттик кызматкерлердин ошол пенсиядагы топтомунун 2% канча сомду түзөт? Чогулган каражат үй алууга жетеби? Ошо накопительный часть пенсии даже 10 метрге жетпейт экен да. Даже 10 метрге жетпейт экен. Анан бул жерде риск мындай болот да, урматтуу депутаттар. Мен эмнеге ошол маселени көтөрүп атам? Бизде же жакшы компания, курулуш компаниялары аста, жакшы репутациямен. Азыр накопительный частьти берип алса, бир мындай скатла алат го. Же эчтекеси жок, жөн эле мындай казып эле ошол жерден сатып атышпайбы азыр? Цемент на воздухе. Ошону биз ушундай берсек, анан курулбай калса, өкмөткө келет да. Мен мындай риск кылып алдым эле, мен кечиресизби, акчаны жөн эле коротуп алдым деп. Депутат Камила Талиева көп кабаттуу үй курган компанияларга ишеним болгон учурда гана мыйзам долбоору ишке ашарын айтып, министрлер кабинетинин бул багыттагы аракеттерин сурады. Турак жайды сатып алууда бул жаңы булак пайда болуп атат да, бул мыйзам кирсе, туурабы? Сатып алууга жаңы булак. Ошол учурда квартиралардын, батирлердин баасынын өсүшүнө таасири кандай болот? Өкмөт ким жооп берет ошол суроого? Баа өспөйбү? Банковский гарантиясы бар компаниялар тандап алып туруп кылса, башка биздин коңшу мамлекеттерде ушундай иш болуп атат да. Өкмөт сунушташ керек да. Жилье проблемасы аябай актуалдуу да. Аябай актуалдуу. Анан бүгүнкү күндө эле ошончолук курч да. Анан бул жерде барды ойлойт окшойт, өкмөт бар жокту текшерет, бирөө контролдосо ошону менен гарантия болот. Жок, гарантияны система берет. Гарантияны система берет. Ошондой гарантия бере турган система жок. Ошондуктан даже эме мамлекет өзүнө алып туруп бир компанияны тандап ушуну эме кыласың деген менен ал деле кетип калса, азыр коррупция деген коррупционный схемадан берде бар да. Кийин баары бир ошолдан кетет, жок болот, анан кийин бюджеттин мойнуна асылат да. Ал эми социалдык фонддун өкүлдөрүнүн ырастоосунда учурда бул механизм иштөөдө. Топтолгон каражат банктарга түз мамлекеттик ипотека аркылуу которулуп берилүүдө. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 200дөн ашуун курулуш компаниялар иш алып барат. Андыктан аларга акчаны которуп берүү укугу берилсе кооптону бар. Себеби айрым курулуш иштерин жүргүзгөн ишканалар адамдарды алдап коюшу ыктымал. Талкуудан соң депутат Бактыбек Чойбеков тарабынан демилгеленген мыйзам долбоору экинчи окууда колдоо тапты. Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин кароосуна киргизилген мыйзам долбоору эл аралык транспорт коридорлору аркылуу өтүүчү жүк ташуучу машиналарга салынган жүктүн салмагынын жогорку чегин аныктаган норманы киргизүү болду. Кыргызстандын чегинде машинанын ар бир огуна туура келе турган салмак 10 тоннадан ашпоого тийиш. Евразия экономикалык бирлигинин мүчө мамлекеттеринин Евразиялык транспорт коридорлоруна кирген автомобиль жолдорунда жүрүүдө транспорт каражаттарынын жол берилген массалары
октук жүгү жана габариттери жөнүндө келишимдин долбоору аталган комитеттин жыйынында талкууга алынды. Кыргыз Республикасы аркылуу өткөн бардык транспорт коридорлору 10 тоннага чейин жүктүк огуна шайкештирилген. Учурдагы бардык улуттук жол коридорлорундагы долбоорлук донорлордун өнөктөштөрүн жана ар кандай эл аралык каражаттарды тартуу менен ишке ашырууда. Мурунку иштелип чыккан макулдашуу долбоорунда 2030 жылдын 1 январына чейин октук жүктөмдү 11,5 тоннага шайкеш келтирүүгө тийиш деп көрсөтүлгөн. Салмактык чегинен тышкарыдагы чек аралардан жүк тартып өтүүдө тоскоолдуктар жаралып калган учурлар көп. Казакстан боюнча кандай бүгүнкү күнү кандай иш алып барып атасыздар? Ал жердеги чек арадагы жүктөрдү тозуу кандай болуп атат? Өтүү ээктин алкагында жакында болуп аткан жыйналышта премьер-министр да бул маселени көтөрдү. Ошол жерде кол коюлган макулдашууларга дагы бул маселелер кирди. Ошол жүк ташуучуларга кошумча бөгөт коюуларды четтетүү боюнча. Коңшу өлкөлөрдө машинанын огуна туура келе турган салмактык чек 11,5 тонна боло баштаган. Мисалы үчүн Казакстандан келаткан машиналар ушул 11,5 тонна менен келип, бизге келгенде 10 тоннага туура келип калса, кандай чара колдоносуңар? Азыркы мезгилде Казакстанда жалпы өзү мамлекет ичинде 10 тонна менен чек коюлган. Кыргызстанда 11,5 тонна менен жүк өткөрүүгө Кара-Балта, Бишкек, Маданият, Жалал Абад жолу гана жооп берет экен. Калган 2156 чакырым транспорттук коридор боло турган жолдор оңдолууга тийиш. Ташуучуларды кыйнап жүрө беребизби 10 тонна менен? 11,5 тоннага качан келтиребиз? План барбы, план? План бар, эми жанагы кана план боюнча айтың. Жылыга канча километр жасайсыз, калпына келтиресиз, ошону айтың мага. Эми биринчиден республикалык бюджетке жараша каралат. Бюджетке асылбагыла. Бюджети менен. Айтыңыз, 40-чы жылга чейинби, 50-чы жылга чейин бул жолду калпына келтиришибиз керек да, туура. Авто жолдордун урунттуу жерлерине таразалар коюлган, штаттык бирдиктери жетпей жаткан фактылар бар. Эми ошол бир аз акчаны чечип бериш керекпиз. Менин кесиптештерим абдан туура маселе көтөрүп атат. Эгер азыр биз чечип бербесек, анда кийинки жылга дагы биз миллиарддаган суммаларды азыр жолго сарптайбыз да. Ушул жагын караңыздар. Чогуу отуруп эле бир чечейли ушул маселени, туурабы? Канча сизге бүгүнкү күндө сотрудник керек деп атасыз? Бүгүнкү күндө 35 инспектор керек болот. Булардын бир жылдыгы маянасы 11 миллионго чыгат. Чечиш керек да бул маселени. Мына ушундай талкуудан кийин жогоруда аталган келишимдин долбоору жактырылды. Мыйзамсыз курулуш, айыл жерлериндеги эскилиги жеткен ички жолдор, таза суу, билим берүү көйгөйлөрү парламенттик трибунада кайрадан депутаттар тарабынан көтөрүлдү. Алар ар бир жарандын кайрылуусун министрлер кабинетинин жооптуу өкүлдөрүнө өз убагында чечип берүүнү табышташты. Индия менен Кыргызстандын экономикалык кызматташтыгын канткенде жакшыртууга болот. Индия менен Кыргызстандын ортосундагы биздин жарандарга урматтуу Алмаз Акунжанович, өкмөт визасыз режимине кирүүсү керек. Салык төлөөнүн жолдорун өкмөт жакшылап түшүндүрбөсө, кооптуу жагдай жарала баштады. Мен өкмөткө сунуш кылат элем. Ушул чоң базарларга налоговыйдан, салыктан жакшы ушул жанагы өзгөчө салык системасын жакшы билген адистерди жиберсеңер, бир 10 күн барып элге консультация бериш керек да. Кечээ күнү 1000ден ашык эл чыккан болсо, аларга тез аранын ичинде биринчи кезекте мамлекеттик администрациянын жетекчиси, кыргыз өкмөтү, экономика министри, ошондой эле салык кызматы тез аранын ичинде кайрылуу жолдоп, элдерге туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүп койсо. Эл үчүн кызмат кылуунун үлгүсүн көрсөтүп жатып көз өтүп кеткен адамдарга мамлекет олуттуу көңүл бурууга тийиш. Бул эки кызматкер ошол жерде кырсык болгон бензовоздун шофёрлоруна жардам беребиз деп өздөрү бул дүйнө менен кош айтышты да. Анан азыркы учурда бул эки кызматкерге компенсация берилдиби, келечекте берилеби? Бирөөнүн 4 баласы калды артында, бирөөнүн 3 баласы калды да. Ушу боюнча кандай жардамдар болот? Келечекте кандай жардамдарды беребиз? Россияда иштеп жашап жатышкан мекендештерибизде чечүүнү талап кылган 4 маселе бар. ФОМС, биздин мекендештерге обязательно медицинское страхование. Анан кийин өз учурунда жаштыкка алдырып, биздин мекендештер болор болбос майда өлчөмдүү акчаларды алып банктардан кара тизмеге кирип калыптыр. Медпроверка. Ошону
Россия Федерациясында эмес, биздин мекендештерге Кыргызстанда кылса болчудайбы? Себеп Өзбекстан ошону бир апробировать эткен экен. ГИК маселеси, государственная ипотечная компания. Биздин Россияда жүргөн, башка жакта жүргөн мигранттардын ошол ГИКтен квартира алганга мүмкүнчүлүгү барбы? Ошону да бир карап көрсөңүздөр. Быйыл Кыргызстандагы дарыялардын жээктерин бекемдөөгө делген каражаттын 1/3 дагы берилген эмес. Быйыл 2023 жылы Чу дарыясынын жээктерин бекемдөөгө 176 миллион 820 миң сом каралган. 50 миллион сом ушул жылы берилиптир. Калган 126 миллион 820 миң сом берилбей калды. Арван сай дарыясы өтөт. Ошол дарыянын жээктерин бекемдөө боюнча Алянаров айыл өкмөтүндө Маданият участкасында, Маданият айылында 1 километр 800 метр жер суу мурдадагы бир сел келгенде 2 гектардан ашык жерди жеп кетип элге кооптуу болуп, азырда кооптуу абалда турат. Мектептер менен камсыз кылуунун зарылдыгы олуттуу маселе ойдон калууда. Кара Суу районунун Шарк айыл өкмөтүндө медресе деген айыл бар. Ошол жерде бүгүнкү күндө азыр Момбеков деген мектеп бар. 4 сменде окуп атышат. Ошонун жанында эле 2 гектар жер трансформациядан өтүп, бала бакчага мектепке деп бөлүнгөн. 2 жылдан бери кайрылабыз, эч эле ушул нерсеге көңүл бөлбөдүңүздөр. Лейлек районунун Жаңы Жер айыл өкмөтүнө караштуу Жаштык айылынын тургундарынан кол коюлган кат келип түштү. Аталган айылдагы Кыргызстандын 60 жылдык орто мектеби 91 жылы курулган. Бул мектеп капиталдык ремонттон бир да жолу өтө элек. Ар кандай маселелер саатында мына ушул жана башка бир катар көйгөйлөр айтылды. Ал боюнча тиешелүү протоколдук тапшырмалар берилди. Элдик депутаттык тобу Каракол шаарын жана Ак Суу Түп Жетөгүз райондорун кыдырды. Анда парламентарийлер эскилиги жеткен оорукана, мектеп дагы бир катар социалдык объекттердин абалы менен таанышып, Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин окутуучулары жана студенттери менен жолугушуп баарлашышты. Парламенттин элдик депутаттык тобу кезектеги көчмө жыйынын Ысык Көл облусунан баштады. Алгач депутаттар Тоң районунун Кара Тала айылындагы мектептин абалы менен таанышышты. 275 орундуу мектепти Кудай буйрса ишке ашырып, мына кийинки жылкыга жазгыга уже капсуласын салып ишти башташ керек да. Жетөгүз районунун Калагара айылындагы мектептин дагы эскилиги жеткен. Депутаттар көйгөйдү жеринен көрүшүп, жаңы мектеп куруу зарылдыгын белгилешти. Ар бир жерде айыл өкмөт, ошол айылдык кеңештин депутаты ошолор ишти баштап көйгөйлөрдү айтса, ошондо иш алдыга жылат да. Андан ары депутаттык топ Жетөгүз районунун Жетөгүз айылында жайгашкан Данике Иманов атындагы орто мектепте шайлоочулар менен жолугушту. Biz hazır bir ögöy kadın balasınday olup жүрөбүз, канча жылдан бери эле. Иштемесе бул жерге болгон начальник директорлор бар. Муну казба, муну өтпө, тракторлорун айдап түртөм, эмеден деп элге аябай болуп кетти. Айыл өкмөт, акимчилик, айылдык кеңештин депутаттары жерин чечип, документациясынын баарын бүтүрсө, биз өкмөттөн акча өлтүртүп, ушул жерге жаркыраган мектеп куруп, ошол жаш балдарыбыз терезелери чоң жарык мектепте окуш керек да. Элдик топтун кыдыруусу Ак Суу районунда уланып, райондук мамлекеттик администрациясынын имаратында жергиликтүү калк менен жолугушуу болду. Больницадан кеткен, школдордон кеткен ачтыгын байкалып атат. Айылдын ичинде талаана барып уюп атат. Андан ары эл өкүлдөрү Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетине барышып, студенттер, профессордук жана окутуучулук курам менен жолугушту. Жолугушууда жогорку кеңештин төрагасы буга чейин убада кылган компьютердик техникалар тапшырылды. Акылбек Түмөнбаев окутуучу жамааттын ишине, студенттердин окуусуна ийгилик каалап, мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошууга чакырды. Келечек муңга, жаштарыбызга жакшы жаркыраган, гүлдөгөн, өнүп өскөн, өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулган Кыргызстанды өткөрүп беребиз деген ар бир мына жетекчилердин, депутаттардын баарынын ою тилеги жакшы, сиздердики да жакшы. Ошого үмүт кылып, аракетибизди кылып,
ар бирибиз иштесек, Кудай буйруса ошого жетебиз. Талас облусунун Айтматов районундагы Аманбаев айыл өкмөтүнүн имараты жаңыртылды. Анын ачылышына Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев баштаган бир катар бийлик өкүлдөрү барып жеринде таанышты. Жаңы салынган мекемени курууга демөөрчү Өмүрбек Бабанов 1 миллиондон ашуун Америка долларын сарптаган. Бардык шарты менен курулган бул заманбап жаңы имарат Талас облусунун Айтматов районундагы Аманбаев айыл өкмөтү. Демөөрчүлөрдүн колдоосу менен салынган айыл өкмөттүн ачылыш аземине катышкан Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев мамлекетти өнүктүрүүдө ар бир жарандын кошкон үлүшү маанилүү экендигин баса белгиледи. Ар бир айылда кыргыздын чыган уул кыздары бар. Бирок ошол адамдар мамлекетке, элге кандай көмөк көрсөтүп атат, кандай жардам кылып атат, кандай салым кошуп атат, бул башка маселе. Мен ойлойм, бүгүнкү Өмүрбек Токтогуловдун жасаган иши ошондой көпчүлүк кыргыздын ишкер, бардар жигиттерине үлгү болот деп мен ойлойм. Мына ушул жердеги жасалып аткан иш бул биздин мамлекетибиздин ичинде жасалып аткан иш болуп саналат. Андыктан мен ойлойм, ушундай самалыктарды биздин ишкер жигиттерибиз, уулдарыбыз мамлекетке кол кабыш кылып, өздөрүнүн демилгеси менен ушу эл үчүн камкордук көрүп ушундай иштер жасалып турса, мен ойлойм, биздин мамлекетибиз дагы да кубаттуу, дагы да күчтүү болот. Жаңы айыл өкмөттүн курулушу үстүбүздөгү жылдын 1-июнунда башталып, 1 миллион АКШ долларынан ашуун каражат сарпталган имаратты коомдук ишмер Өмүрбек Бабанов куруп берген. Ар бир иш, жакшы иштин жазарынын алдында буга себепкерлер болот экен. Былтыр ушу декабрь айында Кенжебек Сатымкулович келип айтты, ушу айыл өкмөттөр суранып атат, тиги биздин аталыш иштеген контор эскирди, кичинекей болуп атат деди. Ана мен айттым, конторго эми жарашпайт, эми бизге башкача бир нерсе курсак туура болобу десем, ушу контор болсо жакшы болот деп туруп. Анда айтып, келе бир чоң нерсе кылалы дедим. Парк болсун дедим. Бир эле контор эмес. Мен билем, бул жерде айылда жүргөндө кандай элибиз эмгек кылган, эмгек жасап атат. Оорусуна карабай, эч кыйынчылыгына карабай эмгектенип атат. Ошолорго музей кылалык дедим. Бардык шарты менен курулган заманбап имаратта жергиликтүү бийлик менен катар калкты тейлөө борбору жана музей жайгаштырылат. Ушул айылга келип, монтип мамлекет үчүн имарат салып берип аткандагы чоң жаңылык жана жакшылык. Демек, атасынын кылган эмгектерин көргөн бала. Бүгүн Өмүрбектин кылып аткан эмгектерин мунун баласы көрүп атат. Баласы дагы улантат. Кийин небере, чебереси дагы улантат. Мына жакшы адамдын тукуму эмгеги үчүн уланып кете берет экен. Парламент жетекчиси жаңы айыл өкмөттө түзүлгөн шарт менен таанышып, калкты тейлөө борборун, музейди жана жаңы ачылган паркты көрүп чыккан соң жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жардам катары Жогорку кеңештин атынан 300 000 сомдук сертификат тапшырды. Чоң алайда 2015 жылы башталып, акча каражаттын тартыштыгынан улам токтоп калган мектеп пайдаланууга берилди. Мектептин курулушу депутат Элдар Сулаймановдун демилгеси менен ыкчам уланып, ментип 375 окуучуга ылайыкталган жаңы окуу имаратынын ачылыш аземи өттү. Ага депутаттар Улан Примов жана Элдар Сулайманов катышты. Буга чейин айылдын 600дөн ашык окуучусу 1969 жылы курулган бир кабаттуу жыгач мектепте окуп келишкен. Андан бери эскилиги жетип, айрыкча кышкысын аталган окуу бир топ кыйынчылыктарды жараткандыктан жаңы мектеп куруу аракети башталган. Бүгүнкү күнү мына өзүңүздөр бардыгыбыз көрүп болуп тургандай заманбап, бардык техникалык, моралдык, бардык жактан жооп берген Тапнакай мындай мектептин ачылышында турабыз. Ушул мектеп кут болсун. Заңгыраган 375 орунду заманбап мектепте балдар үчүн бардык шарттар каралган. Мындай жакшы саамалык бир эле Кашка суулуктардын эле эмес, бүтүндөй район элинин маанайын көтөрдү. Биздин мамлекетибиз башында турган президентибиз Садыр Нуркожоевдун жардамы менен, анын жанында жүргөн Акылбек Жээнбекович Жапаровдордун жардамы менен ушул мектеп бүттү. Буларга чексиз алкышташыбыз керек. Чоң рахмат бардыгыңыздарга. Ушундай жакшы күндөр биздин мамлекетибизде күндөн күнгө көбөйсүн. Бөөз Аппап Калбаева Кашка суудагы мектептин биринчи бүтүрүүчүсү катары жаңы билим уясынан пайдаланууга берилгенин чоң кубаныч менен кабыл алганын билдирди. Бул мектепти биз 50 жыл күттүк. Биздин мектепти бүткөнүбүзгө 50 кылым болуп калды да. Эми Кудайга шүгүр, аябай өзгөрүү чоң, ички жабдыктары башкача, заңгыраган мектеп болду, түштү. Эми билим берүүнүн сапатына өзгөчө көңүл буруу зарыл.
мамлекет ушунча аракет кылып атат, ушунча акча берип атат, ушул майынасында көтөрүп берип атат биздин эжекелер агайларыбызга. Эми ушул биздин балдарыбыз ошол аракет кылып, ушул олимпиадаларда, дүйнө жүзүндөгү олимпиадаларга катышып, ушул Кыргызстандын атын чыгарса деген биз ниеттебиз да, баардыгыбыз элечи. Ушул биздин балдарыбыз дагы чыгаан адамдар болсо деген бизде да ошондо чоң үмүтүбүз бар. Эркингүл Газыбекова 29 жылдан бери Эсенгелде Улуу Максатбек атындагы орто мектебинде башталгыч класстарга сабак берет. Биз мурунку эски мектепте жүргөнүбүздө ар бир класста меш бар эле, ыс болот эле классыбыз. Биз ушундай мектепте сөзсүз ийгиликтерге жетишибиз керек. Белгилей кетсек, Чоң Алай районунда жалпы 17 орто мектеп болсо, анын 6 авариялык абалда турат. Райондо 5998 окуучу билим алса, 800дөн ашык мугалим эмгектенип келүүдө. Бишкек-Ош Уна жолунун Өзгөн райондагы бөлүгүндө жол жээгинде Өзгөн районунда көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер Койчу Датка Жаманби уулунун айкели орнотулду. Мындай саамалыкта эстеликтин ачылышын Жогорку Кеңештин Ишеним фракциясынын лидери Улукбек Ормонов, Ата журт Кыргызстан фракциясынын лидери Бактыбек Сыдыков, Мекенчил депутаттык тобунун жетекчиси Элмурза Сатыбалдиев жана бир катар депутаттар ачып беришти. Жогорку Кеңештин депутаты Улукбек Тулпукарович баштаган топ өзүңүздөр байкагандай Ош облусунун Өзгөн районунун Төрткөл айыл аймагында Бишкек-Ош эл аралык маанидеги жолунун боюна коюлган айкелдин ачылышы чоң салтанат менен өттү. Дүйнөлүк тарых китептеринде бул инсан боюнча маалымат жок болсо да, биздин кыргыз элибиздин кылымдаган тарыхында элдин өзүнүн оозунда Койчу Датка жөнүндө ооз-эки маалыматтар көп. Улуу жазуучубуз Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч аттуу романында да Койчу Датка атабыз жөнүндө жазуулар бардыгы дагы бир жолу ушул инсандын биздин улутубуздун сакталышына, мамлекеттин түптөлүшүнө жана эгемендүүлүгүнө күрөшкөнүн тастыктайт. Мындай көрүнүктүү элдер жалгыз эле ушул Өзгөн эл эмес, жалпы кыргыз элине дагы эмгеги чоң, тарыхы чоң. Бага айтып кеткендей, тарыхы жок элдин келечеги жок дейт. Ошондуктан баарыңыздарды бүгүнкү салтанаттуу иш-чара менен дайыр жолу куттуктайм. Идеология жок дейт, калпаным бар. Бизде идеология мына тарыхчыларыбыз башатын түзүп берет. Идеология деген ушул. Өзүбүздүн ата-бабаларыбыздын ордун, өзүбүздүн тарыхыбызды билбесек, анда биздин идеологиябыз чындыгында жок болушу мүмкүн. Бирок ушундай тарыхчыларыбыз бар. Ушундай инсандарды бизге даңктап, бизге булардын өмүр баянын мына келечекке калтырып аткандай, демек биздин идеологиябыздын башаты туура жолдо. Койчу Датканын айкелин орнотуу жана эскерүү иш-чарасын уюштурууну колго алган депутат Ишеним фракциясынын лидери Улукбек Ормонов бардык аракеттер элдин күчү жана колдоосу менен ишке ашканын белгилеп, ал үчүн Өзгөндүн тургундарына ыраазычылыгын билдирди. Мен ушу жалпы Өзгөндүн элине ыраазычылык билдиргим келет. Өзгөчө жалпакташтарга биз ушул эстеликти курууну демиле көтөрүп чыккан учурда мамлекеттен, бюджеттен бир тыйын албай, эл өзүбүз көтөрөбүз. Өзүбүз шуну куруп, мына азыр Маданият министрлигинин орун басары айтып кетти, мамлекеттин кароосот көрүп беребиз деген сүйлөшүү болгон. Бүгүн ошол жетип ниетибизге эстеликтин ачылыш аземи болуп отурат тургандар. Ушундай атактуу, элге кызмат кылган, тарыхта аты калган чыгаан уулдарын, кыздарын урматтап, алардын эстелигин коюп, аларга Куран окуп, элди чогултуп, элге даңажа кылган мына ошондой чыгаан уулдардын бири биздин Койчу Датка атабыз. Маалыматтарга ылайык эл алдында көрүнүктүү кызмат өтөгөн, элдин эсинде сакталып келген белгилүү инсандардын бири Парваначы Койчу Датка Жаманби уулу тарых барактарында өз орду бар мамлекеттик саясий ишмер болгон. Кокон хандыгынын саясий тарыхында таасирдүү рол ойногон Койчу Датка Шааркан, Ташкент шаарларынын бегинин кызматында аркалаган. Берүү Жогорку Кеңештин коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштөө бөлүмү тарабынан даярдалып, сиздерге мен Жылдыз Жолдошбаева сунуштадым. Ушул жана башка мыйзам долбоорлору, депутаттардын расмий жолугушуулары, токтомдор биздин кеңеш KG сайтыбызда жайгаштырылган. Ал эми комитет, фракция, жалпы жыйындар онлайн форматта тартылууда. Видео материалдарды YouTube'дагы Жогорку Кеңеш деген баракчабыздан көрүүгө чакырабыз.
калышабыз. Бизге катталууну унутпаңыздар. Эфир аркылуу амандашканга чейин саламатта болуңуздар.